Бизге кошулган жаңы көрүүчүлөрүбүз болсо, аларга кулагына күмүш сырга деп дагы бир жолу эскертип кетүүнү турا көрүп турам, урматтуу көрүүчүбүз. Колумда кагаз бул билет. Бул Канат Култаев агабыздын 25 жылдык чыгармачылык кечесине чакыруу билети. Сөз түрдө сиз өзүңүздүн чалууңуз менен, калоо тилеңиз менен же болбосо бир сурооңуз, кызыктуу сурооңуз менен ушул билеттин ээси болуп калышыңыз толук ыктымал. Биз астыда конокторубуз менен тааныштырабыз, анан өзүңүз чалсаңыз болот, биз менен байланышсаңыз болот. Ооба, байланышуу үчүн 0312 39 21 83, 39 20 64 номерлери кызматта. Байланышыңыз, биз 3 гана чалууну алалы. Бизде анткени 3 гана билет калды. Ал эми азыркы болсо биздин студиябыздын экинчи коноктору таныштырып өтсөм, азыркы учурда музыка телеканалынын жетекчиси, алып баруучу Айзада Жамгырчиева жана ошондой эле элдик хит. Ооба, жана ошондой эле элдик хит, жана ошондой эле 6-күнү кечинде сонушу программаларынын алып баруучусу Руслан Адилбек уулу конокто. Биз алдыда бир мырзаны күтүп атабыз, ал мырза менен алдыда таанышалы. Азыр тааныштырып коюппу, мүмкүн келбей калсын аны. Айзада куттуктайбыз. Жумушуңар кут болсун. Көнүшүп калдыңарбы? Дагы деле көнө албай атам. Дагы деле көнүш аябай кыйын экен. Русланды урушуп калдыңарбы? Русланды урушуп экен. Бизде дароо эле телефон чалып бар экен, кааласак, урматтуу телекөрүүчү угуп атабыз. Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз эфирдесиз, сурооңузду uzatсаңыз болот. Ооба. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Айзада Жамбырчиевага суроо берейин деп турганмын. Айзада Жамбырчиева, сиздин ишиңизге ийгилик, жакында эле директор болуп шайландыңыз музыка каналына. Рахмат. Ишиңизден ийгиликтерди каалайм. Оштон чалсам, бир нерсени сурагым келет сизден. Siz oyunuzda yakın arada turmuşta çıkayın деп turasınız. Al bizden sıramız bolçu da, bizden sıramız bolçu. Turmушка чыгайын деп атасызбы? Качан дейт? Дагы бир телефон чалып откен. Дароо, экөөнү жооп берели. Мүмкүн кийинкиси кайка тиесин деген суроо. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Музыка телеканалынын жамааттары, алып баруучу Мириза, Айзада да келип калыптыр. Эфирге Айзадан аябай тилайм, мен эме кандайча айтсам, көп үйрөнгүм келгендей. Жакшы алып барат. Айзада каларын ошо жаңы Доосбайга келиптир, чоңураак эме ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Өткөндө дагы ошо радиодон да диджей болуп атканын да угуп калдым. Рахмат. Баарыңарга тең ийгилик каалайм. Айзадага дегенде ак калпак каалайм деген. Рахмат. Максат үйлөнгөндөй өзүнүн эмеңди таап дегендей. Баарыңарга ведущийлер музыка каналынын баарыңарга тең ден соолук каалайм. Артында эле ушинтип жаркырап жүрөрүңүз, анан Канат Култаевдагы көп жакшы эмелерди чыгартканын каалайм. Мурутаны жоочумун, Темир Назаровдун эме продюсер болгон эле аябай эме кыйын жигит экен да чындап. Ошо баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат. Ден соолук. Сизге да ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Узун калуу тилекке биз бир билетти карабы. Дароо беребиз. Айзада суроосуна так жооп бере турган болсо дагы бир билет беребиз. Билбейм, эмнегедир бардыгы менен күйөөгө качан тесиң деп сурай беришет. Мындай улуу көрүнөмбү же билбейм. Мен өзүм да жаш көрүнөсүң, Айзада. Жаш эле көрүнөм, айтып коюңузчу. Мен 95-жылы жылкы болом деп элечи. Өзүнө 18 сезем болгонсуң. Мен ойлойм, үй бүлө мындай сүйүүдөн куралыш керек депчи. Бул учурга чейин мен эч кимди сүйө элек. Кудай ай. Мен. Бирок сүйгүм келип жүрөт аябай. Сүйүп калсам эле турмушка чыкканга да. Амин, келди. Ооба. Амин. Сүйүп калайын, Ушул студиядан узатып калалы, Бизде эки билет кетти окшойт, Бизде эки билет кетти, ооба. Сөз түрдө биз байланышасыздар менен, кайсы жактан алып кетсеңиз болот, эмне алып кетсеңиз болот, анын баардыгын толук маалыматты сизге эфирден сырткары беришет. Азыркы учурда бизде бир билет калды. Ушул билеттин ээси болуп калышыңыз толук ыктымал. Ага чейин биз бүгүнкү конокторубузду чакырып алып, толук деле маектешкенге жетсе элекпиз. Эми маекти баштайлы анда. Албек. Канат мырза, жеке эле ырчыларды эмес, алып баруучуларды дагы таптап, эл алдына алып чыгып, сиздердей болуп, дал ушул деңгээлге жеткирген, алардын катарында сиздер барсыздар. Анан дароо эле сурамым келип атат, Канат мырза менен качан иштешип баштадыңыздар эле? Канча убакыт? 2018-жылы таанышканбыз. Сону ошо 2019-жылы апрелде чыкты. Ушуну жалпысынан 4 жылдан бери биргеликте иштешип келебиз.
Сон Биздин студиябыздын 3-чү коногу келип калган учуру. Алып баруучу дагы бир мырза, дал ушул Канат мырзанын мектебинен чыккан Санжар Мыкыев конокто. Жаныңызда микрофон турат. Ошону алып алсаңыз. Биринчи суроо, пунктуалдуусузбу? Аябай пунктуалдуу. Биякта маселе бийлик адамды бузат. Айзада мага 9 жарымда деген да. Көрсө бул атаң кылган турбайбы? Ооба, сиз кечикпей 8-ден 45 мүнөт өткөндө келип калдыңыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшылар? Сон, өзүңүз кандайсыз? Мен футболкам байканам. Муну көп киши келди деп айттым негизи. Бүгүнкү тематикага байланыштуу Канат агабыздын баягы чыгармачылык кечесине чакырууларды, билеттерди ойнотабыз. Анан сөзсүз түрдө алардын мектебинен чыкканда биз алып баруучуларды чакырып майып курутабыз. Сиздин таанышканыңыз, сиз иштеш баштаганыңыз кайсыл убак эле? 2008-ден акырында мен КВН өзүмдүн университетимде концерттерди көп алып барчу элем. Концерт болгон сайын эле мен бир эл аралык университетте окугам. Биз Мирбекти жакшы көрдүк элек. Санжар, сен бул тааныйсың го, Мирбек чакырып бер дейт. Мен чалам, саламатсызбы, Мирбек керек эле деп көрсө, Канат байке менен сүйлөшүп жүрүп турмун. Бир концертке чакырабыз, 2 концертке чакырабыз, 3-чү концертке чакырабыз. Анан мен Мирбек чакырам, ырдатам, кетет, администрациясын тыйын алып чыгып берип коем, ошентип эле жүргөнбүз да. Көрсө Канат байке сахна артынан могу лысый жигиттин колунан бир нерсе келчү экен деп жүргөн турбайбы. Бир убакта байке айтат, таанышып калдык. Мен атым Санжар дедим. Меним сен передача алып бара аласыңбы дейт. Мен бетти бетон кылып туруп, конечно, байке алып барабыз дедим. Алып барып жүргөм, Болбосо 0 камеранын алдында вообще сүйлөгөн эмессиң. КВН деген башкача да бар. КВНди көрүлө жүргөнсүздөр. Сахнада миллион киши. Жалгыз эмессиң. Тааныгандай мындай атың тааныбайт, тамашада эле тааныйт. Мындай жеке өзүң аудитория жок, камеранын алдында эле сүйлөгөн бул такыр башкача экен. Байке келгенде эле түз эфир ал кезде Музобо деген берүү бар болчу, бир жумада бир чыгат, түз эфирде чыгат. Телевидениянын эң кызыктуу кадамым жолум ошол 2009-жылдын башы Музобо менен башталган. Биринчи берүү 1,5 саат түз эфир. Тамашалашсаң күлө турган адам жок да, бет маңдайыңдачы камера. Анан мен айнап атамбы, эмне болуп атат, бир башкача го деп, ошондой кадамдар менен башталган. Эгерде кулакта сүйлөп турган Канат байке жок болгондо ит эле болмокпуз. Санжар, сиз 2009-жылы ошентип баштаган болсоңуз, азыр 2023-жыл, азыркы күнгө чейин алып барып жүрөсүз, анан үйрөнүп калдыңызбы алып барганда? Үйрөнө элекмин, дагы буюрса четверг үйрөнөм деп атам. Четверг, пятница, аз эле калды да. Буюрса, биз келип калайбыз. Ушул концертте 25 жылдык чыгармачылык кечеде мына ушул алып баруучулар, конокторубуз ошол чыгармачылык кечени алып барышат. Анан Айзадага суроо бергибиз келип турат. Айзада, эмне болот концертте? Программаны көрдүңөрбү, тааныштыңарбы? Программаны эми көрдүк десек калп айтып калабыз. Анткени азыркы учурга чейин программа дагы да болсо түзүлүп атат, оңдолуп атат, кайсыл учурда чыгат, кандай болот, бирок программанын мындайча түзүлүшү, каскаты бар. Анан эң негизгиси бул ностальгия болсо керек. Анткени Канат Култаев деген аттын артында канчалаган өнөр инсандары бар экен. Мен көрөрмандар деле билсе керек. Урмат Усенов, Мирбек Атабеков, азыркы биздин шоу-бизнестин дөбө шаалары десек да болот да. Анан Канат Можоевичтин жанында жүргөндө мындай жаныбызда кадимки эле жөнөкөй эле адам болуп эле жүрө берет. Анан бирок азыр экрандан байкап, өзүмдүн келген учурумду эстеп, тарыхка кичине мындай көз чаптырып көрсөм, чындыгында эле баягы биздин шоу-бизнестин түптөлүшүндөгү бир тарыхый инсандын жанында жүрүп атыптырбыз да. Бул кайсы бир учурдан кийин сөзсүз китептерде, сөзсүз бир видео биздин алтын казынада сакталып калчу инсандардын бири деп билем. Анан Канат агабыздын концертине буюрса даярдык жакшы, эң башкысы. Мен ойлойм, биз күткөн ырлар жаңырат. Биз болсо ошол инсандарды сахнага татыктуу чакырып, ар бирин баягы сахнада жакшы бир мотивация алуусуна салым кошуп, эки мырза жана ортосунда мен Айзада Жамгырчиева алып барабыз. Айзада үчүн канчалык айым үчүн канчалык оордугу бар, канчалык жеңилдиги бар? Мырзалар менен бир аз башкача болуш керек да иштеш. Болот. Кээде ошон үчүн мага музыканы берди да деп койсоң. Бар, мен бир эле мырза менен иштеше албайм. Бир эле алып баруучу мырза менен иштеше албайм. Тойлорду, иш-чараларды, эгерде мага кандайдыр бир буйрутма түшсө, мына ушул алып баруучу анан сизди жаныңызда коелу деп атса, демек мен ал буйрутмага чыга албайм. Анткени биз сөз табыша албайбыз, ал мырза сенден сөз талаша берет. Ал киши
ал киши ошондой. Ошон үчүн бир эле мырза менен иштеше албайм. Не кылдым? Санжар мырза менен Карызды бербедим беле. Руслан мырза менен жакшы иштешет. 2400 сом алып коюп, 400 сом бермейин иштебесин деп атпайбы. Анан жогоруда кесиптешим сурабады, концертте эмне болот деп. Анан бул Instagram баракчаларына чыгып жаткан жаңылык боюнча жаңы долбоор деп турат. Бул жаңылык тууралуу сиздер билесиздерби? Кандай долбоор? Же ошол концертте, ошол кечеде баарыбыздар бирбеликте күбө болобузбу ошол долбоор? Руслан мырза билсе керек. Жок, мен билбейм. Билет, эфирден айтканга болбойт. Чындыгында эле жанында жүргөн инсандардын көпчүлүгү билет, бирок Канат Култаев агабыздын көптө күткөн аудиториясына жаңы бир өнөр инсаны кошулганы турат. Ал өнөр инсанын буйруса ошол күнү көрөбүз. Мен айтып коерейин, болор болду. Болор болду. Дайындап атам. Мен ырчы болуп чыгам. Айзат эле жырдай береби депчи. Ырчы болору менен кийин шеф болуп кетпедиби? Башында тамашада карындаш болуп жүрдү, анан кесиптеш, анан ырчы болуп, азыр шеф болуп калып атыпты. Шеф, биз да ырдайын атабыз. Жаңы долбоор ошол. Келип мен ырдаганды көрүп кеткиле. Тамаша. Албетте тамаша. Чын эле болушпайсың Санжар мырза? Ана Санжар ырдаса келбей калат. Конактар келбей калат. Биз Айзаданын баягы айтып берүүсүн укпай өтүп кетиптирбиз. Кантип таанышканыңардачы? Ой, эсимде, мен студенттик күндө бир 10 жыл мурда болсо керек, Канат Култаевдин өзүнүн шоу-бизнес мектеби бар болчу. Ал мектеп Жаш гвардия бульвары менен Жибек жолунун кесилишинде атайын 2 кабаттуу үйдө болчу. Анан мен сабактан тышкары, Кыргыз улуттук университетинен тышкары официант болуп эмгектенчүмүн. Жанында ресторан бар болчу. Ошол ресторанда кечинде официант болчумун. Анан жумуштарымды бүтүрүп чыккандан кийин анан үй жакка барчумун да. Үйүм, квартирам ошол 2 кабаттуу Канат Култаев агабыздын офисинин жанында болчу. Күн сайын өтүп баратканда Канат ага 2-чи кабатта туруп алып, баягы балдар менен сүйлөшүп аткан болот. Бир карасам Мирбек Атабеков турат, бир карасам дагы бирөө турат. Анан ментип карап алып, кандай бактылуу, ушул киши канчалаган инсандарды жылдыз кылды, мен дагы жанында турсам деп, күндө өтүп бара жатканда, кээде көрүп калганда кыялданчумун. Иштеш баштаганыбыз музыка телеканалына директор болуп келгенде, бул 6 жылдын жүзүнө ашып баратат окшойт. Канат мырзанын кошунасы болуп жашаганы өзү кандай сыймык болду экен, Эми антип айта берсем да, анда ойлоп кетпейм. Анын бардыгын айт. Мен Айзадан официант болуп иштеп жүргөндө эле элестеттим да. Заказыңызга калып койбой, деп бардым. Биз болсо бул 2 мырза менен Айым менен Айзада менен сүйлөшүп атып, Руслан мырзага кичине көңүл бурулуп калдык окшойт. Руслан мырза айтсаңыз. Сиз качан таанышкансыз Канат мырза менен? Тааныша электим деп. Сен таанышайлы. 2018 школа шоу бизнес деген Кантбекенин школасы бар болчу. Ошол жактан таанышып, окуп, азыркы күнгө чейин сүйлөшүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 5 жыл болуп калды. Красавчик Руслан башында ырчы болуп келем деген да. Мен Руслан жаңы келген есим бар, ошол 2018 сен бүтүрүүчүңөрдү мен алып барсам керек, Адашпасың. Мен ошол шоу бизнес мектебине акчам жетпей барбай калгам. Жүрбөс кеттик. Өздөрүнчө сүйлөшөт, жүрбөс кеттик. Футболканы калтырып кеттиңиз, Бул калтыр. Эртең да башка бирге кетип атпайбы? Анан буга чейинки конокторубуз айтып калды да, Канат мырза, баягы чыгармачылыкка эле эмес, биздин жеке жашообузга дагы чоң бир салымы кошулган депчи, анан кийин ал эле эмес, орусчаны үйрөткөн деген сыяктуу жооптор. Орусча үйрөтүлө. Сиздерге кандай салымы тийди эле жеке жашоо? Мен жеке жашоом эң чоң Канат байкенин кылган салымы бул менин чачымдын өзгөрүшү. Жакын кармаңызчы. Микрофон. Чачымдын өзгөрүшү. Мен деген тамашоодо кличкам Лысый болчу. Ал кезде спортсменмин, кикбокска барам, мындай чач жаза болгондарга көп, мисалы үчүн сеникиндей чач көрө алсам, чачың эмне болгон, брат демек, мына көчөдөчү. Ошондой жигитти алып, анан жарым жылдай Лысый болуп иштедим. Анан Канат байке да аябай дипломат да. Мисалы үчүн бир дагы кагып, катуу сүйлөп, бирөөгө грубо этип, орой сүйлөгөнүн канча жыл болду мен көрө элекмин. Мен гарантия алам, жакын жүргөн адам катары айта алам. Аябай ачууланганда дагы байке мындай кагазга уруп дипломатично айтат да. Анан Санжар азаматсың, сен мыкты алып барасың, сонун адамдар менен сүйлөшөсүң, тамашалашасың деп туруп, жана Игра престоловда всё, что говорится, да, но это брехня дегендейчи. Бирок чачты өзгөртүш керек. Болбойт алдыгы чач деп айткан. Анан ошондон кийин демек ушундай профессионал айтып атса керек экен деп өзүңдүн ой жүгүртүм алмаштыргам. Анан чач жазалгылары, анан башында бияка жатып, анан бияка жатып, анан тике туруп. Ошого эң чоң рахмат. Жана албетте эле эфирде сүйлөгөн сөздөрүң, колдонгон паразит сөздөр көп эле.
20-ны 20 деп таштаган нерселер көп болчу. Ал эми кесиптештин арасында көбүлө да түз эфирде бир проблема болуп атканда кандай кылыш керек, эмне болуш керек деген нерсенин баарын катасын эстеп кеттиңиз. Канат байке. Ачык айтпа, Айзада ачык айтпа. Кандай болду эле? Акыркы катасы. Ал 8 мартта болгондо Ал ката, ал эфирге айтылбай турган ката. Каалоочулар WhatsApp группага жазгыла. Санжар мырзанын Instagram баракчасына жазсаңыздар болот. Русландан сурап кетеличи, Руслан. Сага эмне сын пикир айтылчу эле? Канат Култаевден. сын пикирлер көп айтылган. Мен Сиздин чоч жасооңузду оңдогон жок беле? Оңдогон. Эми негизинде Сизден баштап Канат Култаев агабыз бар кийимден баштап, стилден баштап бардыгын оңдоду десем болот. Мен шарга жаңы келгенде сүрөтү менен азыркы сүрөттүн төмен бир айырмасы бар да, аябай чоң айырмасы бар. Анан эми Канат Беке, Санжарбек айткандай, урушканда да кагаз короп, сонун жеткизип койчу, болду өзүң эле түшүнүп калчусуң да. Мисал келтирип айталычы эми мисал дегенде мен мынтип коюп мен оштон келгенде Санжарбек айткандай менде кичине акцент бар болчу да, эфирден сүйлөгөндө жайлек бар болчу да. Анан ошону оңдоо деп мисалы канча урушчу, ошол эфирде болгон эле нерселер, эфирден эмне ката кетсең ошону урушса ошону оңдоого аракет кылчусуң да. Мен Канат Култаев агабызды мурда Санжарбек айткандай ырчы болом деп келгем да, анан алып баруучуларды чыгарат деп мен билген эмесмин да. Алып баруучуларды тарбиялап өзүнүн акыл насаатын айтып чыгарат деп мен билген эмесмин да. Ырчыларды гана чыгарат экен деп мен ырчы болом деп келгем. Анан алып баруучулук оюмда жок болчу. Анан ошо кастингге келип алып барып Канат Бекенин көзөмөлүндө азыр ушулдарга жетип атабыз. Ыраазычылык айтам. Чоң рахмат. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз бүгүн келип бергениңиздер үчүн. Ал эми сиздер менен дагы ошол кечеде жолугалы. Ал эми азыр болсо кыскача эркин микрофон. Өзүңүздөр аябай жакшы билесиздер, биякта отуруп калгансыздар, ооба, биякта отуруп калгансыздар. 1 мүнөт убактыбыз бар, бат-баттан кыскача. Үчөөңүздөргө. Кыздын кырк чачуулу Руслан баштасын да болсун. Айзадайым келиңиз, баштап келиңиз. Бардыңыздарды 30-июнда күтөбүз. Биздин устатыбыз бизди ушул деңгээлге жеткирген чыгармачылыктагы атабыз Канат Култаевдин 25 жылдык кечесинде күтөбүз. Барыңыздар, келиңиздер. Мен ойлойм сиздерге бир унутулгус сезимдер тартууланат. Санжар, 15 секунд сизге. Миң уккандан бир көр, макта бергендин кереги жок. 30-ында келгиле, чалгыла. Айзаданын WhatsApp номери менде бар. Тоюңарды мен алып барып берем. Реклама кетти. Буюрса 30-чы жолугабыз. Ошол учурда биз жалпы көрүшүлөрдөгү 30-июнга чакырып кетебиз. Кожомкул атындагы спорт сарайына келип көңүл ачып кетиңиздер. Башталышы 19:00. Дал ошол Канат Култаевдин чыгармачылык кечесине жолукканча, анда эмесе барыңыздарга сак саламатта калыңыздар деп көңүлдүү кеч каалайбыз. Көрүшкөнчө.